Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакка кош келиңиздер. Бүгүнкү сабактын темасы жарык кубулуштары, каралуучу суроолор, жарыктын жаратылышы жөнүндөгү алгачкы ой пикирлер, жарык булактары, жарыктаныш, жарык электромагниттик толкун. Сабактын максаты жарыктын жаратылышы жана анын мааниси жөнүндө жана жарык булактары, алардын түрлөрү, аларды мүнөздөочү чоңдуктарды билүүгө үйрөтүү. Жарыктын электромагниттик теориясынын тууралыгын түшүнүүгө үйрөтүү. Жарыктын толкундук жана корпускулалык жаратылышын, жарык кубулуштарын түшүндүрүүдө колдоно алууга жетиштирүү. Физика предметине болгон таанып билүү кызыгуусун жана билимин кеңейтүү, негизгини таба билүүгө, салыштыра алууга үйрөтүү. Өтүлгөн материалды жалпылоого жана логикалык ой пикирин билдире алууга жетиштирүү. Илимпоздордун ар түрдүү ойлорун талдоону үйрөтүү. Кайталоо үчүн суроолор. Электр жана магнит талаалары өз ара кандай байланышта? Электромагниттик толкун деп эмнени айтабыз? Кандай оптикалык нурдануулар инфракызыл, ультракызгылт көк деп аталат? Электромагниттик толкундардын булагы болуп эмне эсептелинет? Бул суроолор бүгүнкү өтүлүүчү темада өбөлгө түзүүчү суроолор болуп эсептелинет. Адегенде жарыктын жаратылышына окумуштуулардын алгачкы ой пикирлери менен таанышып алалы. Англис физиги Исаак Ньютон 1675 жылы жарык жөнүндөгү теориясын сунуш кылган. Ал теория боюнча жарык жаркырак телолордон учуп чыккан жана көзгө көрүү сезимин пайда кылган тез кыймылдагы эң кичине бөлүкчөлөрдүн, корпускулалардын агымы болуп эсептелген. Бул жарыктын корпускулалык теориясы деп аталган. Корпускулалык теория боюнча жарыктын беттерден чагылуусун серпилгич шарчалардын катуу беттерден чагылуусундай түшүндүрүшкөн. Ал эми ар кандай түстөрдүн пайда болушун корпускулалардын өлчөмдөрү менен байланыштырышкан. Чоң өлчөмдөгү корпускулалар көрүүнүн кызыл түсүн пайда кылат деген. Ал эми эң кичинекей өлчөмдөгү корпускулалар көрүүнүн кызгылт көк түсүн пайда кылат деген. Ошол эле мезгилде корпускулалык теорияга каршы англис илимпозу Роберт Гук өзүнүн жарыктын толкундук жаратылышта экендиги жөнүндөгү гипотезасын айтып, жарыктын толкундук теориясын сунуш кылган. Бул Гуктун гипотезасын андан ары өркүндөткөн голландиялык физик Гюйгенс эсептелет. Ал өзүнүн 1690 жылы жарык көргөн жарык жөнүндөгү трактат деген эмгегинде жарыктын толкундук теориясын илимий деңгээлде караган. 19-кылымдын биринчи жарымында француз физиктери Френель, Физо, англис физиги Юнг, немец физиги Фраунгофер жана башкалардын илимий ачылыштары жарык толкундук процесс экендигин ишенимдүү далилдеген. Толкундук теория боюнча жарыктын беттерден чагылуусун кадимки эле түшүү бурчу чагылуу бурчуна барабар деген бардык толкундарга тиешелүү закон менен түшүндүрүшкөн. Ал эми түстөрдү жарыктын ар кандай толкун узундугуна ээ болушу менен түшүндүрүшкөн. Башкача айтканда, ар кандай түстөргө ар кандай толкун узундуктары туура келет деп түшүндүрүшкөн. Жарыкты каяктан алабыз эми? Жарыкты ала турган жарык булактары деген эмне? Айланабыз жарык же караңгы экендигине карабай, мүмкүн болгон жана курчап турган айлана чөйрөсүнө жарык чыгарууга жөндөмдүү болгон нерселер, телолор жарык булактары деп аталат.
Жарык булактарынын эки түрү бар, табыгый жана жасалма. Сүрөттө көрүп тургандай, күн, жылдыздар чагылган, ошондой эле деңизде жашаган балыктардын айрым түрлөрү жана курт кумурскалардын айрым түрлөрү кургактыкта жашаган жарыктын табыгый булактары болуп эсептелет. Ал эми жарыктын жасалма түрлөрүнө электр лампасы, шам, чырак жана электр жаасын мисал кылууга болот. Жарык булагын мүнөздөө үчүн жарык күчү деген чоңдук киргизилген. Жарык күчү Ж тамгасы менен белгиленет. Ал фи бөлүнгөн омега формуласы менен табылат. Мында Ж жарык күчү, ал эми фи жарык агымы, ал эми омега нерселик бурч. Си системасында жарык күчүнүн бирдиги свеча менен өлчөнөт. Эгерде жарык агымы 1 люменге барабар болсо, ал эми бурч 1 стероиданга барабар болсо, анда жарык күчүнүн бирдиги 1 свечага барабар. Ошондой эле дагы бир жарыктаныш деген чоңдук бар. Ал жарык агымынын ал түшүп жаткан беттин аянтына болгон катышы менен өлчөнүүчү чоңдук. Жарыктаныш Е тамгасы менен белгиленет жана фи бөлүнгөн С формуласы менен табылат. Е мында жарыктаныш, фи жарык агымы, С жарык түшүүчү беттин аянты. Жарыктаныштын бирдиги люкс менен өлчөнөт. Эгерде жарык агымы 1 люменге барабар болсо, ал эми беттин аянты 1 метр квадратка барабар болсо, жарыктаныштын чоңдугу 1 люкска барабар болот. Андан ары жарыктын табыгатын изилдөөдө эң орчундуу кадамдарды жасаган окумуштуулардын бири англис физиги Джеймс Клерк Максвелл болуп эсептелет. Ал 1873 жылы жаратылышта вакуумда 300 000 км секунда ылдамдык менен таралуучу электромагниттик толкундардын болорлугун теория жүзүндө далилдеген. Ал эми 1888 жылы немец физиги Генрих Герц электромагниттик толкундардын таралуу ылдамдыгы жарык ылдамдыгына барабар экендигин тажрыйба жүзүндө аныктаган. Илимпоздордун андан аркы изилдөөлөрүнүн негизинде электромагниттик толкундардын бардык касиеттери жарык толкундарынын касиеттери менен дал келген. Мындай ачылыштар 19-кылымдын аягында жарыктын электромагниттик теориясынын пайда болушуна алып келген. Бардык эле электромагниттик толкундар адамга жарык сезимин бере бербестиги тажрыйбалар көрсөткөн. Жарыктын электромагниттик теориясына ылайык жыштыгы 4,10 герцтен 7,5,10 герцке чейинки интервалда жаткан жарык толкундары гана көрүү сезимин пайда кылат. 4,10 герц жыштыкка кызыл түс туура келет. Ал эми 7,5,10 герц жыштыкка кызгылт көк түс туура келет. Ал эми калган түстөрдүн жыштыктары ушул интервалда болот. Өзүбүз билгендей, бул бизге ак жарыктын түстөргө ажыроосун берип жатат. Ошол ак жарыктын түстөргө ажыроосунан адам табыгатта түстөрдү бири-биринен ажырата билет. Ошондой эле жарыктын ылдамдыгы 300 000 км секундага барабар экендиги окумуштуулар тарабынан эксперимент жүзүндө далилденген. Ушул жарыктын ылдамдыгы электромагниттик ылдамдыгына, электромагниттик толкундун таралуу ылдамдыгына барабар болуп,
Анда жарык толкунунун узундуктарын табууга боло турган формуланы алууга болот. Лямбда барабар v электромагниттик толкундун ылдамдыгы бөлүнгөн ню. Бул же болбосо лямбда бул толкун узундугу, электромагниттик толкундун ылдамдыгы v, ал эми ню термелүү жыштыгы. Ушул жерде электромагниттик толкундун таралуу ылдамдыгы 300.000 км секундага барабар болсо, ал жарыктын таралуу ылдамдыгына барабар болуп, с тамгасы менен алмаштырылып жазылат. Ошол формулалардын ордуна коюп, жарык толкунунун узундуктарын таба турган болсок, кызыл түс үчүн жарык толкунунун узундугу 0,76 микрометрге барабар болот. Ал эми кызгылт көк түс үчүн лямбда барабар 0,4 микрометр. Жогорудагы эсептөөлөрдөн жарык нурдануусуна вакуумдагы толкун узундуктары 0,76 микрометрден 0,4 микрометрге чейинки аралыкта жаткан электромагниттик толкундар туура келет. Нерсеге түшкөн электромагниттик толкундун белгилүү өлчөмдө нерсенин бетине басым жасай тургандыгын англис физиги Джеймс Максвелл тарабынан эсептелинип чыккан жана Лебедев тажрыйба жүзүндө жарыктын нерсеге жасаган басымын өлчөгөн орус физиги. Жарыктын нерсеге жасаган басымы электромагниттик толкундун басымы менен дал келген. Бул болсо жарыктын электромагниттик теориясынын тууралыгынын далилдеринин бири болуп эсептелген. Жыйынтыктоо. Биз башынан айткандай, жарык бул корпускулалардын агымы. Жарык толкундуктагы жаратылышка ээ болот. Айланабыз жарык же караңгы экендигине карабай мүмкүн болгон жана курчап турган айлана чөйрөсүнө жарык чыгарууга жөндөмдүү болгон нерселер булар жарык булактары деп аталат. Жарык булактарын мүнөздөүү үчүн жарык күчү деген чоңдук киргизилген. Жана жарыктаныш деген чоңдук киргизилген. Жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгы 300.000 км секунда экендиги аныкталды. Ошо электромагниттик толкундардын бардык касиеттери жарык толкундарынын касиеттери менен дал келди. Демек, жарык бул электромагниттик толкун деп айтууга толук негиз бар. Бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо максатында маселелерди карайбыз. Биринчи маселе: чекиттик жарык булагынын толук жарык агымы фи барабар 1 люмен болсо, жарык күчүн тапкыла. Өзүңөр көрүп тургандай, бизге берилген чоңдук фи болуп атат, ал 1 люменге барабар. Табышыбыз керек жарык күчү Ж-ны. Чекиттик жарык булагы деп бизге берилип атат маселенин берилишинде. Чекиттик жарык булагы бардык багыт боюнча бирдей нур чыгаргандыктан омега ар дайым 4 пи стеридианга барабар болот. Анда Ж барабар фи бөлүнгөн омега деген формуладан Ж барабар фи бөлүнгөн 2 пи болот. Омеганын ордуна 4 пини коебуз омеганын ордуна. Анда Ж барабар 1 люмен, 4 көбөйтүү пинин маанисин коебуз 3/114 стероидан. Анда сандык маанисин чыгара турган болсок 0,8 бирдиги свеча менен чыгат. Кийинки маселени карайбыз. 32.500 метр квадрат шаар аянтын бир калыпта жарыктандыруу керек. Аянттын жарыктанышы 4 люкска барабар болсун үчүн электр светильниктери кандай жарык агымын түзүүгө тийиш? Бизге берилди эмнелер? Беттин аянты берилди 32.500 метр квадрат. Ошондой эле жарыктаныш берилди 4 люкска барабар болду.
жарык агымын табуу керек. Формулага келебиз. Е барабар фи бөлүнгөн с деген формула бар бизде. Башкача айтканда жарыктаныш жарык агымынын беттин аянтына болгон катышына барабар болот. Бул формуладан фини таба турган болсок, жарык агымын е көбөйтүлгөн с болот. Анда ордуна койсок бизге 130 000 люмен келип чыгат. Же болбосо кило менен алсак болот, 130 кило люмен деп жазууга болот. Текшерүүчү суроолор. Бир нече текшерүүчү суроолорду койдум. Өзүңөр карап, бул текшерүүчү суроолорго жооп бересиңер. Үйгө берилүүчү тапшырма. 3 маселе бердим. Маселенин берилиши жазылып турат. Маселенин берилишинен жогоруда иштелген маселелерге окшотуп чыгарууга болот. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.